Ода Лондон, BBC саламатсыздарбы. Күндүн негизгелер алык жаңылыктар менен тааныштырып, Кубат Касымбеков. Түштүк Кореяда чөгүп кеткен кеменин капитаны 36 жылга абакка кесилди. Каза тапкан жүздөгөн адамдардын жакындары өлүм жазасын талап кылууда. Бейжиңдеги АПЕК саммитинде кайсы президент утушка ээ болду? Барак Обама да, Си Цзиньпин да эркин соода боюнча ийгиликке жеткенин айтууда. Дүйнө элдешүү күнүн белгилеп, дүйнөлүк биринчи согуштун курмандыктарын эскерип жатат. Түштүк Кореяда 304 адамдын өмүрүн алган апрель айындагы кеме кырсыгы боюнча капитан Ли Джон Сук 36 жылга эркинен ажыратылды. Сот аны киши өлтүрдү деген айып боюнча актады, бирок шалакылык кылган деп тапты. Капитан менен экипаждын айрым мүчөлөрү чөгүп бараткан кемени таштап кеткенин камералар тартып калган. Баяндамада фотоаппараттын жарыгы бар экенин эскертебиз. Капитан Ли Джун Сук камалгандан бери биринчи жолу терең өкүнүчүн билдирди. Ал күнөө кылганын, бирок киши өлтүргүч эмес экенин айтты. Атайын өлтүрбөсө да ал шалаакылыгы үчүн 30 жыл абакка кесилет деп күтүлгөн. Ли 16 апрелде кемени таштап кеткен. Жүргүнчүлөр кемеде калып, чөгүп өлгөн. Капитан кеменин коопсуздугун камсыздаган эмес. Кемеге ашыкча өтө көп киши түшкөн экен. Ал чукул бурулганда бир жагына ооп, оодарылып кеткен. Качып кеткен компания ээси кийин өз өмүрүн кыйды. Жакындарын жоготкон кишилер 6 айдан бери күтүп чөккөн кемени издөө иши уюштурулган порттун жанындагы спорт залда жашашты. Кон Охпок бир тууганы кайнэжеси жана жээнинен ажыраган. Анын ачуусу дале кайнап турат. Капитан жанталашып кемеден качканын көргөнүмдө аны өлтүргүм келди. Ал өлүмгө татыктуу. Бирок мен үчүн эмне болгонун аныктап, сөөктөрдү таап чыгуу маанилүү. Порттун жанында чампалап жасалган үйлөрдө күтүп турган бул бүлөлөр эми кетүүгө аргасыз. Өкмөт табыла элек 9 сөөктү издөө ишин токтотууну чечти. Жакындарын жоготкондор арманда калды. Бүгүн жыйынтыкталган Азия Тынч океан экономикалык кызматташтыгынын саммитинде негизги көңүл эркин соодага бурулду. Кытай президенти Си Цзиньпин жаңы соода аймагы боюнча процессти баштады. Бирок буга АКШнын ичи чыккан жок. Анткени Обама Кытайды оочуда калтырчу өзүнүн соода келишимин сүрөп жатат. Булар айлана чөйрөнү жашылдандыруу менен эмес, саясий туюмдары менен белгилүү. Бүгүн Бейжиңде адаттан тыш багбанчылар чогулду. Алар жалпысынан 2 миллиард адамды башкарат. Бирок бул саммитте көп ишти жасоого туура келди. Адегенде меймандарды укмуштуудай азем менен тосуп алышты. Бирок Кытай президенти Япон премьерин сууз кабыл алды. Биринчи жолу сүйлөшүүгө карабастан, мамиле мурункудай эле тоңдоосун. Президент Ши глобалдык бүдөмүк шартында Тынч океан аймагындагы эркин соода боюнча сүйлөшүүнү тездетүүгө чакырды. Биз Азия Тынч океан аймагындагы экономикалык кызматташтык платформасын, интеграцияны алга жылдыруу үчүн, саясий платформаны тажрыйба алмашуу үчүн бекемдеп, соода протекционизмине каршы ачык негиз түзүшүбүз керек. Президент Обама кунт коюп укту. Анын өзүнүн соода пландары бар. Кытай ал планга кирбейт. Саммит ишин жыйынтыктады. Эми президент Обама менен президент Ши Цзиньпин жеке сүйлөшүү өткөрүүдө. Кытай менен Америка көп маселеде атаандаш болсо дагы, алардын алакасы абдан маанилүү. Анткени ал эмики кылымдын өнүгүү багытын аныктайт. Сиз BBC'ни көрүп жатасыз. Кезекте алдыңкы саптагы башка кабарлар. Борбордук Индияда ийгиликсиз аяктаган стерилизация операциясынан улам 9 аял каза таап, 50дөн ашыгы ооруканада жатат. Алардын 20сынын абалы оор. Окуя Биласпур аймагындагы Пендар айылында жайгашкан өкмөттүк ден соолук борборунда орун алган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында 6 сааттын ичинде 80 аялга операция жасалган. 4 дарыгер иштен четтетилип, иликтөө башталды. Пакистандын Хайрпур шаарында автобус менен жүк ташуучу унаа кагышып, кеминде 56 адам мерт болду. Күйүүчү май багы жарылып, автобусту өрт чалган. Набут болгондордун көбү аялдар менен балдар. Жаракат алган 15 киши ооруканага жеткирилди. Германия иштөөгө уруксаты жок деген негизге таянып, бир мигрант аялга социалдык жардам алуусуна уруксат берген жок. Европа соту Германиянын чечимин туура деп тапты.
Европадагы башка өлкөлөр соттун бул чечимин кылдат иликтешет. Себеби ал жактарда да өкмөттөр жөлөк пул туризми деп атыккан көрүнүштү жоюу менен алпырышып жатат. Эми Facebook'тун кат алышчу 500 миллион досу бар. Социалдык түйүн колдонуучулар жеке кат алышы үчүн атайын тиркемени жүктөшү керек болорун билдиргенде сынга кабылган болчу. Азыр болсо компания Messenger апты колдонгондордун саны 5,5 миллиондон ашканын кабарлады. Бүгүн бир катар өлкөлөр биринчи дүйнөлүк согуш жана андан берки кармаштардын курмандыктарын эскерүүгө багытталган элдишүү күнүн белгилеп жатат. Бул күн АКШда ардагерлер күнүнө да туура келүүдө. Быйылкы иш-чаралар улуу согуштун 100 жылдыгы менен өзгөчөлөнүп жатат. Кабарчыбыз Гүлнара Касманбетова бул күнгө арналып куралган BBC'нин Лондондогу имаратынын алдындагы адаттан тыш мозаика тууралуу айтып берет. Биринчи дүйнөлүк согуштун курмандыктарын эскерген абдан чоң фото мозаика Лондондун борборундагы BBC'нин башкы кеңсесинин алдындагы аянтта куралган. Согушта каза тапкан Джеймс Эрнест Бини деген катардагы британдык аскердин элеси 30 миңден ашуун кишинин сүрөтүнөн санарип жолу менен түшүрүлгөн. Көптөгөн сүрөттөрдү BBC аудиториясынан чогулткан. Согушка катышкандардын накта сүрөттөрүн Британиядагы империялык согуш музейи берген. Мозаиканы түзгөн биринчи художник Хелен Маршалл адегенде жүздөгөн аскерлердин сүрөттөрүн карап чыгып, катардагы аскер Бининин сүрөтүн тандап алган. Жыл сайын ноябрь айында биринчи дүйнөлүк согуштун курмандыктары эскерилет. Бул жолку эскерүү өзгөчө, себеби дүйнө коомчулугу быйыл биринчи дүйнөлүк согуштун 100 жылдыгын белгилеп жатат. BBC'нин Лондондогу имаратынын алдындагы дал ушул мозаиканы чөнтөк телефонуңуздан да көрө ала турганыңызды эскертебиз. Ал үчүн телефонуңуздан bbc-kyrgyz.com дарегин териңиз. Эми спорт жаңылыктары. Марокко кийинки жылдагы футбол боюнча Африка кубогун өткөрбөй турган болду. Бул тууралуу Африканын футбол конфедерациясы Каирдеги бүгүнкү митингде билдирип, Марокконун командасы оюндан четтетилгенин да кабарлады. Бул өлкө Эбола вирусунун коркунучунан улам оюнду жылдыра турууну сунуштаган. Эми конфедерация башка өлкөнү тандоого тийиш. Профессионал теннисчилер биримдигинин Лондондогу чемпионатына келели. Бүгүн дүйнө биринчиси Новак Джокович Марин Чилишти 56 мүнөттө утса, Станислав Вавринка Томас Бердишти оңой эле жеңип алды. Ошондой эле бүгүн Энди Марей Милош Раунич менен беттешет. Марейдин биринчи оюну ийгиликсиз аяктагандыктан эми жарым финалга чыгуу үчүн бул беттешти утушу керек болот. Дүйнөнүн алдыңкы бадминтон оюнчусу Ли Чоңвей козуткуч колдонду деген дооматтан улам убактылуу оюндан четтетилди. Ли август айындагы дүйнөлүк бадминтон чемпионатында допинг тесттен өтпөй калган. Ал эч кандай козуткуч колдонбогонун айтууда. Эми анын доо арызы колдоо таппаса, оюндан 2 жылга чейин четтеп калышы мүмкүн. Эл аралык лыжа федерациясы скрипач Ванесса Мейди кышкы Сочи олимпиадасында алдын ала сүйлөшүп оюнга катышкан үчүн 4 жылга спорттон четтетти. Белгилүү музыкант Таиланд үчүн жарышка түшүп 67 спортчунун ичинен акыркы келген болчу. Ал мөөнөт бүтөрүнө 1 күн калганда жолдомо алган. Мей менен кошо 5 калыс жазага кабылды. Жанарто жанганда андан өрт, түтүн, лава чыгат эмеспи? Биздин эмки тасмабызда вулкандан чыккан лава жаякканын көрсөңүз болот. Гавайидеги Килауа вулкандан чыккан калың лава жылжып агып келатат. Ал жылы олтуруп биринчи айылга жеткен. Пахоа шаарчасында лавадан өрттөнгөн бир үй 45 мүнөттө күйүп бүттү. Тургундар лава келатканын 1 ай мурун эле байкаган. Айрымдары көчүп да кеткен болчу. Бул жана башка жаңылыктарыбыз азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турганын эскертебиз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду дагы уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Мындан сырткары биздин бул даректерибизге блог, макала жазып, сүрөт, тасма тартып салып турсаңыз болот. Биз аларды окурман, көрөрмандарыбыз менен бөлүшүп турмакчыбыз. Күндүн негизги эл аралык жаңылыктары мына ушулар болду. Алар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.